Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Саламатсыздарбы Жаш мугалимдер мектебинин жалпы жамааты. Капыр Мадаминов агайыбыздын ой өрүшү Кругозор китебинен номер 35 сабагыбызды өтөбүз. Бүгүнкү түлшүү темабыз гендерди чечмелөө. Сабакты даярдаган Айнура Кабилова, Жалал Абад облусу. Гендерди чечмелөө. 1953 жылы Уотсон хромосомадан ДНКнын учугун тапкан. Ал электрондук микроскопто кош спиралга окшоп көрүнөт. ДНКнын кош спиралында маалыматтарды муунда-муунга өткөрүп берүүчү белгилер жашыруун код менен катылган. Гендердин ар бири ар түрдүү кызмат аткарат. ДНКны талдоо 4 натыйжага алып келет. Өздүктү аныктоо, оорулардын алдын алуу, жашоону узартуу жана башка. 2001 жылы Крейг Вентер адамдын гендерин чечмелей алган. Адамдардын гендеринин саны 30-40 миң. Адамдардын биологиялык структурасы татаал эмес. Биринчи, документи жок же башы жок сөөктү идентификациялоо мүмкүнчүлүгү. 1988 жылы Романовдордун сөөгүн Санкт-Петербургга кайра көмгөндө өздүгүн ДНКны текшерүү менен аныктаган. Билл Клинтонго тийиштүү так Моника Левинскинин көйнөгүндө аныкталганда Клинтон кечирим сураган. Джефферсондун жалгыз урпагы мулатка Салли Хименстен калганы аныкталган. Киевде 2002 жылы журналист Гангадзенин башы жок денесин АКШ, Мюнхен, Швейцария лабораториялары ДНКсынан билген. Экинчи, ооруларды түзөтүү мүмкүнчүлүгү. Рейган Альцгеймер оорусу боюнча так сүйлөй албаган. Анын 21 хромосомасындагы 2 генине таасиркелүүчү эритроэпин дарысы берилген. Ушул дарыны сатуудан Анген фирмасы $2 миллиард киреше тапкан. Надандыкты да ДНК аркылуу эмдесе болот. Үчүнчү, жасалма адам. 1968 жылы Луиза Браун деген кыз пробиркада жасалма түрдө жаратылды. Аны клондоштуруу деп айтышат. Кыргыз Республикасында карын энелик, репродуктивдүү ден соолук түшүнүгү пайда болду. Келин күйөөнүн ДНКсын текшерип, болочок муундун ден соолугун боолголосо болот. Төртүнчү, өмүрдү узартуу мүмкүнчүлүгү. Карган клеткаларды өлтүрүүчү гендерди тапкан үчүн Сидней Бреннерге Нобель сыйлыгы берилген. Ошол М1, М2 деген гендерди башкарууга жетишсек, сөзсүз түрдө 120 жыл жашай алабыз. Сабакка тиешелүү терминдер: код жашыруун маалыматтардын атайын белгилердин артында далдаланып турушу. Идентификация бир нерсенин экинчи бөлүгүнүн дал ошонуку экендигин аныктоо. Репродукция бир нерсенин кайрадан дал өзүндөй жаралуусу. Сабакка көңүл коюп укканыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Баарыңыздарды кайтарым байланышта күтөбүз.